Балдардын тарбиятында эң негизги жооптуу бул ата эне. Бала дүйнөгө келгенден баштап, дүйнөдөн өтүп кеткенге чейинки жооптуу бул ата эне болуп эсептелет. Эч бир учурда ата эне бар учурда балдар тарбиятынан ата эне кутулуп калбайт. Дайыма бул жоопкерчилик биздин мойнубузда. Аларды үйлөп койгондон кийин деле, алар балалуу, неберелүү болуп кеткен чакта деле биз ата энесибизби? Баары бир биздин мойнубузда жоопкерчилик бар. Балдарыбыздын баскан турганы, жеп ичкени, убакыт өткөрүп атканы, бул дүйнө жана ахиретке кылып жаткан мамилесини көзөмөлдөп турууга, аларга бата дуа менен, акыл насаат менен, адеп амал менен, үлгү катарында аларга туура жолду көрсөтүп турууга сиз менен биз милдеттүүбүз. Ата эне балага тарбият бериш үчүн бир канча нерселерди, бир канча ыкмаларды колдонуш керек. Ошолордун биринчиси ал-кудватул хасана, жакшы үлгү болуу. Ата эненин өзү жакшы өрнөк болсун. Атаны көрүп балдар үлгү алып аткан болсун. Энени көрүп балдары, кыздары үлгү алып жаткан болсун. Алардын тазалыгы, алардын тыкандыгы, алардын адилеттүүлүгү, алардын чынчылдыгы, алардын мээнеткечтиги, алардын ибадаты, Аллах Тааланын алдында өзүнү кандай алып жүргөнү, пенделердин алдында кандай өзүнү алып жүргөнү, алардын баскан турган жашоо образы балдарына, кыздарына үлгү болуп бериш керек. Биринчи ата эненин милдети тарбият жаатында бул ата эне балдарына үлгү болсун. Вахия мин аква васаилит тарбия таъсиран. Жана бул баланы тарбият берүүдөгү жолдордун, ыкмалардын эң чоң таасирге ээ болгон ыкмасы ушул: өзүң амал менен балдарыңа үлгү бол. Вадалика ли аннал валад яндуру ила мураббихи. Анткени бала өзүнү тарбият кылып атканга көз салат. Ва мада яъмалуху, жана ошол тарбият кылуучу адам кайсыл амалдарды жашаса, ошолордун кыймылынан көбүрөөк пайдаланат анын айткан сөзүнө караганда. Айтып аткан сөзүңүздөн таасирленген караганда, жашап жаткан жашоо образыңыздан көбүрөөк балдарыңыз, кыздарыңыз таасирленет. Бала мисалы ата энесини көрдү, бирдекеден тыйып атат, буну кылба деп. Телефондар жака кирип кетсе, телефонду көрө бербе, болбойт. Текке убакытты текке кетирип, жөн эле телевизордун астында жатса, убактыңды текке кетирбе, убакыт үнөмдөсөң, жакшы пайдалансаң деген сөздөр менен. Жөн эле эки жака басып жүрө берсе, бир жакшы ишти кылсаң деп өзү тарбият берет. Бирок жашоодо айтып жаткан сөзүнөн тетири карама каршы нерсе көрсө, бул балага терс таасир, терс тарбият берет. Кара, телефондон тыясыз, бирок өзүңүз телефондон тыйылбайсыз. Балдарды мээнеткечтикке үйрөтөсүз, бирок өзүңүз мээнеткеч эмессиз. Өзүңүз жашооңуздагы убакыттар исрапкорчулук менен өтөт. Бир жерде сүйлөшсөңүз 1 саат сүйлөшөсүз, бир жака барсаңыз чайханада отурсаңыз 3 сааттап отурасыз. Бир 5 мүнөттө бүтүрө турган нерсени 20 мүнөттө бүтүрөсүз. Өзүңүздүн жашооңузда мээнеткечтик, сарамжалдоо өзүңүздө жокпу? Демек ал балдарыңызга айткан сөзүңүз сөз боюнча тилдики тилге, жүрөктүкү жүрөккө дегендей, жөн эле тил айткан сөзүңүз бир кулагынан кирип, экинчиден чыгып кете берет экен да. Ошондон тарбият кылууга милдеттүүбүз, каалайлы каалабайлы милдеттүүбүз. Демек сиз менен биз биринчи өзүбүздүн жашоо тартибибизди жөнгө салып, убактында уктап, убактында туруп, жумуштан убактында келип, келгенде дагы эс алыш үчүн ниеттер гана келип албастан, эс алууну үйгө ниет кылбасаңыз деле эс аласыз да. Бирок тамак жейм деп келбесеңиз, үйдө тамак бербей койбойт, тамак жейсиз. Уктаймын дебесеңиз деле уктайсыз. Бирок адам үйгө мээнет ниетинде келбесе, үйдө мээнет кылышым керек. Үйдө дагы аялымдын алдында мен жооптумун. Анын талим тарбиятына мен жооптумун. Жөн эле аялымдын берген тамагыны жеп ичиш, андан боло турган өзүмдүн муктаждыгымды бүтүрүп, ал кызматымды кылыш үчүн гана эмес, балким болсо, ошондой эле тапкан нерсеңиз деле арамга айланып калып атат. Мен арам жумуш кылбайм. Парагорлук, сүткорлук, зомбулук, алдамчылык, чагымчылдык, тартып алуулук, башка нерселер менен мен өзүмдүн аброюмду, бийлигимди, ордумду, мансабымды, тааныш билишимди колдонуп, бирөөнүн көңүлүн сындырып отуруп, мен эч бир нерсеге ээ болбоймун. Балдарым алып келген нерсе берекелүү болсун. Үйгө алып келип бир мык кагамын, бирок адал жол менен кагамын. Ар кандай бир арам жолдор менен, шектүү жолдор менен алып келип, мен өзүмдүн түбөлүккө келе турган, кыяматка келе турган урпагыма бир жол салып бербеймин деп жүрөктөн бекем чечим чыгарыш керек да.
Men үйгө баратканда мээнет кылышым үчүн деп барсак анан өзүбүздү бир аз көзөмөлгө ала алабыз. Болбосо үйгө бардыңыз дароо эле эс алмай башталат. Чалкалап жатабыз, телефон колго түшөт, пульт колго түшөт, тигини алып кел, буну алып кел, контроль кылыш десе урушмай, эмнеге мындай кылдың, эмнеге мындай кылдың. Көзөмөлдөө дегенде дагы айтып кете турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн неберелерин, өзүнүн кол астында кызмат кылган, 10 жылдан ашуун кызмат кылган Азирети Анас радыйаллаху анху жаш бала болчу апасы алып келип таштап кеткен эле. Ошолорду дагы бир дагы көзөмөлдөп турган, көзөмөлдөн тышкары таштап койгон эмес. Ким менен достошуп атат, эмне кылып атат, күн-түн кандай өтүп атат, эмне ичип атат, көзөмөлдөп турган. Бирок көзөмөлдөгөндө бир дагы жемелеп урушкан эмес да. Hazreti Anas айтат, мен пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылдым. Бир дагы кылган ишиме, о Анас, эмне үчүн сен мындай кылып койдуң? Кылбай калган ишиме, о Анас, эмнеге сен буну кылбадың деген мага эскертүү пайгамбарыбыз берген жок дейт. Эмне кылган? Кылбай калды, же туура эмес кылып койду? Кылыштын ыкмасын, туура кылуу ыкмасын айтып кете берген, түшүндүрүп кете берген. Мындай кылыш керек деп айтып кете берген да. Эмнеге деген нерсе адамдын жүрөгүнө ортот экен да. Эмнеге деген нерсе ортодо чырчатакты пайда кылат экен. Эмнеге деген нерсе адамдын ичиндеги болгон жөндөмдү жок кылып, адамды төмөнгө түшүрүп салууга себеп болуп калат да. Негизи эмнеге дегенди таштап эле коюш керекпиз жашоодочу. Үйдө бир нерсе болуп кетсе, аялыбыз менен да сразу эмнеге андай кылдың, мындай кылдың, бир туганым бир нерсеге эмнеге сен мындай кыласың, мындай кылам дебедик беле? Эмнеге дегенден көрү аны чечүүнүн ыкмасын колдонуп кете бериш керек да. Өткөн нерсеге, жасалып бүткөн нерсеге, же жетилбей, кылынбай, жасалбай, толукталбай калган нерсеге эмне деш керек? Эч нерсе эмес. Алымдарыбыз айтат, 3 нерсени үйрөнүп алсак, жашообуз бейиш болуп калат. Эч нерсе эмес деген 3 сөздү үйрөнүп алсак. Эч нерсе эмес, Алланын тагдыры. Эч нерсе эмес, Алла пешенеге жазган экен, ошондой болуптур. Эч нерсе эмес, балам буну мындай кылсаң, ошондо бул жак мындай болуп чечилип кетет. Демек, биринчи урматтуу тууганым, тарбиятта сиз менен биз өзүбүз үлгү боло турган деңгээлге жетип, өзүбүздү дагы көзөмөлдөш керекпиз. Жана үлгү болуучулар ата-эне болот. Анын жолдоштору, достору болот. Жана анын агайы, мугалими, жана улуу агасы же улуу эжелери болот дейт. Жаш балдар, кыздар ушулардан үлгү алат. Ата-энесинен үлгү алат, үлгү тутунат. Өзүнүн жүргөн досторунан үлгү тутунат, бир лидери болот, башкасы болот, ошону карап алып, ушундай кийинсем, ушундай болсом, ушундай жүрсөм деп, өзүнүн досторунун, теңдештеринин арасынан бирөөнү үлгү тутуп чоңойот. Же болбосо мугалимини үлгү тутат, же өзүнүн улуу агасыны, же улуу эжесини үлгү тутуп чоңойот экен да. Демек ушулар өзгөчө көңүл буруш керек деген. Жада калса, уламалар айткан, китеп окуганда китептин автору ким, аны жазган адам ким, ошону да карап туруп анан окугула дейт. Себеби китеп аркылуу ошо жазган жазуучунун, авторунун дагы таасири, сыпаты, анын дагы көз карашы адамга өтөт экен да. Мугалимдик өтпөй коебу? Мугалимдик өтпөй коебу? Эгерде ошо садикке берип койдуңуз, бала бакчасына берип койдуңуз, ал жакта уятсыздык менен жүрөт. Жолук салууну дегенди түшүнбөйт, мисалычы. Эркек аял деген нерсени түшүнбөйт. Адал арамды түшүнбөйт. Өзү жаман суу менен, жаман жол менен жашап жүргөн адам жакшы сөзү менен эле адамды жакшы кылып кое албайт. Анын басканы, турганы сөзсүз таасир берет. Яни мугалимди үлгү тутат экен. Устазыны, мугалимини, эжекейини, агайыны окуучулар үлгү тутуп чоңойот экен. Демек, ал жагында эле караш керек. Жакшы досторду, жакшы мугалимдерге тапшырып, анан ата-эне дагы өзү жакшы адеп менен жүргөндөн аракетин кылыш керек. Экинчи тарбият кылуудагы ыкма ал-муракаба вал мулахаза. Аларды көзөмөлдөп туруу. Ата-эне балдарынан бекапар болуп калбаш керек. Балким бала өзү сезбей турган деңгээлде аларды көзөмөлгө алып туруш керек. Макул ал бала болобу, же кыз болобу, уулдубу же кыздыбы, сөзсүз аларды көзөмөлдөн чыгарбаш керек. Анын окуу жайга баратканын, кайра кайтып келгенин, ал жакта өткөзүп аткан убактысын, жана жалгыздыкта күнү түндөгү өткөрүп аткан, алектенип аткан иштери менен ата-энеси кабардар болуп, ошолорго кызыктар болуп, туурасыны дагы күчөйтүп, туура эмес нерселерден тазалап, туура жолго салып туруш керек. Көзөмөлдөн таштап койсок эле, мындай жакшынакай жүрөт, үйгө келсеңиз кызыңыз жакшы айтканыңызды кылат,
сыртка чыгып кетет, окуйт, башка кылат же жумуш кылат, кайра келет, жакшы эле жүрөт деп айта албайбыз да. Адам же жакшы болот же жаман болот, ортодо адам жок. Же чындап эле намаз окуп, башка кылып, ыймандуу, таквадар болуп атат, же бузук болуп атат, экөөнүн бири да. Же оңолуп атат, же бузулуп атат. Өзүңүздү ар кимдики өзүнүн ай көрүнөт көзүнө дегендей жакшы көрүнө берет уул кыздарыбызчы. Бирок сиз менен биздин жакшы жаманды таразалай турган Кур'ан хадисибиз бар, ислам динибиз бар да. Эгер ошонун ичиндеги негизде жашап аткан болсо, демек жакшы адам. Келечеги кенен. Дүйнөдөн өткөндө дагы кыжаалат болбостон жүрөгүңүз тынч өтсөңүз болот. Мен аркамдан жакшы балдарды таштап кеттим, жакшы кыздар таштап кеттим депчи. Бир жолу Жалалабадта бирөө келип калды. Формачан, майор болуп кызматын өтөп аткан байке экен, 2015-14 жылдары. Анан келип айтып калды, араңарда имам ким деди. Анан бир имам Сапарлы Абдурахим деген дамла. Ал дамла туруп, анан кийин бөлмөгө кирип, өзүнчө сүйлөшүштү. Ал жерде айтып атат, мен дейт кызым бар эле. Мектепти бүттү, башка болду. Кызым окуп бүткөндөн кийин анан кийин жогорку окуу жайга тапшырды. Ал жерде жүрүп отуруп, анан кийин бир эжеси бир канча убакыт өткөндөн кийин бир эжекей мага байланышка чыгып калды телефон аркылуу. Айтып, кызыңыз каякта жүрөт, не болду, көчүп кеттиңиздерби же бирдеке болду? А не болду? Десе, окууга келе элек 2 айдан бери. Анан мен таң калдым дейт, кызым окууга кетип атам деп чыгып кетет. Сабактарды кайталап атабыз, тигинти атабыз, библиотека, башка нерселер. Анан кийин кое туруңчу деп, анан мен кызымдан да тактайын, не болгону анан кийин байланышабыз деп кайра телефонду койдум дейт. Өзүм кызматыма байланыштуу, аркасынан кара көзөмөлдөөнү жакшы билемин, аркасынан түштүм дейт. Барып анан көзөмөлдөп барса, кызы үйдөн чыгып кетет. Үйдөн чыгып бир жакка барып туруп дагы башкача кийинет, ачык чачыныраак кийинет. Ал жактан ал үйдөн чыгып алып туруп бир үйгө барат. Бир үйгө барып туруп, ошол жерге барып звонокту басат. Звонокту басса, ал жактан өзүм курактуу болгон бир чоң эле байке чыкты дейт. Ошо менен анан кучакташып кирип кетти дейт да. Көрсө кызым, менин алдымда жүргөн, жакшынакай деп жүргөн кызым, көрсө телефон аркылуу чакырылып иштеп калган экен дейт. Мына азыр ошону көрүп келдим. Аз ошерден келатамын, аз үйгө барышым керек, кызым келе элек. Эмне кылайын, кандай деп айтайын, эмне мамиле кылып, кантип тарбиялайын, ошону айтып берсеңиз деп келген экен да. Yani урматтуу туугандар, канча деген адамды башкарган адам ал кишичи. Канча кол астындагы мисалы анын подчиненныйлары бар. Ал канча деген дипломду жактаган. Бирок эгерде сиз менен биз ислам диндин негизинде тарбият бербесек, ага туура адеп, туура ыйман, туура жашоонун максатын түшүндүрбөсөк, анда урматтуу туугандар кыйнала беребиз, дүйнөнүн баардыгы чарчап бүткөн. Не кылышты билбей калып атат да. Учурда кызык көрүнө берет, биринчи, экинчи, үчүнчү кадамдарчы. Жакшы, эркиндик, башка нерсе, билимдүү, өз алдынча жакшы көрүнгөндөй боло берет. Бирок барып туруп тупикке такалгандан кийин, ал жактан бары ажырап туруп келип калгандан кийин, же бир күйөөсү менен жашай албай, же бир адам менен жашай албай, же бирөөнү тарбиялай албай, же бир кайната кайненесин көңүлүн таба албай турган адам болуп калып, алдыңызга келип калгандан кийин, анан баш кармап калабыз, эмне кылсам экен депчи. Ошондон ар бир эркектин өзүнө жараша байланыштуу сыпаттары болуш керек. Аял затында өзүнө байланыштуу сыпаттар болуш керек. Кыздарыбызды өзгөчө талим тарбият бергенде алардын эң биринчи ыймандан кийин деле зарыл болгон аларда уяттуулук сезимин орнотуш керекпиз. Алар уяттуу болушту үйрөнсүн. Аялыңыз деле эгер уяттуу болбой турган болсо, жашооңуз тозок айланып кетет жөн элечи. Баскан турган нерсеңиз шек күмөнгө түшүп калат. Неге бардың, неге сүйлөдүң, бул ким, тиги кандай, эмне үчүн? Себеби жашоодо уяттуулук деген чек жок, ал чектен өтүп кеткен, баса берет, кете берет, ар кандай боло берет. Анан ортодон ар бир нерсе, ар бир чогулуш, ар бир эшикке чыгуу, бардык нерсе уруш жаңжал менен анан бүтө турган болуп калат да. Сонда менен уяттуулукту үйрөтөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кыздарында өтө уяттуулук менен тарбиялаган эле. Азирети Фатима радыйаллаху анха пайгамбардын кызы. Бейиштик кыз. Пайгамбарыбыз сахабалар менен отуруп айтып калды. Эң жакшы аял заты ким? Эң мыкты аял заты ким болот деди. Десе анан арасынан ар ким ар кандай деди. Пайгамбар ал жооп берди, мындай жактырбагандай, толук кандуу болбогондой кабыл кылган жок да. Ан маселе бүтүп башка сөзгө киришип кетип, мажлис бүткөндөн кийин Азирети Али радыйаллаху анху үйүнө барды. Үйүндө пайгамбарыбыздын кызы. Анан Фатима энебизге айтты. O Fatima dedi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin atan meşitesine soru verdi. En jakşı ayal kim dep soru verdi. Senin oyun boyunca en jakşı ayal kim? Kaysıl ayal zat en mıktı?
Dese Fatima radıyallahu anh aytты, en жақсы ayal özü başka çoçun erkeklerge karay berбеген, жана özün dagы çoçun erkeklerge көрсөтө бербеген ayal, mına ошол эң мыкты ayal dedi. Бул жоопту уккандан Hazreti Ali пайгамбарга келип калганда, учур болгондо ушул жоопту айтты. Айтса пайгамбар алейхиссалам сүйүнүп, жоопту жактырып, Ali буну сен каяктан уктуң dedi. Dese aytты, kızımız Fatima şuna деп айтты dese, Fatima al menin жүрөгүмдүн bir bölügü da dedi de. Yani menin talim tarbiyatında algan, көз карашы туура болгон адам да деп Fatima degende aябай пайгамбар сүйүнүп кетти. Fatima эне ушунчалык уяттуу болгон туугандар. Дүйнөдөн өлүм төшөгүндө жаткан учурда дагы, тири учурда эмес, өлүм төшөгүндө жаткан учурда дагы Hazreti Ali radhiyallahu anh aytkan, жакындарына керез айткан, мен дүйнөдөн өткөндөн кийин көз жумгандан кийин менин жаназамды түндөсү алып барып туруп жерге бергиле деген. Күндүзү чыкса, мейтти орогондон кийин, кепинге орогондон кийин дагы кээде билинип калат. Эмнеси? Узундугу, кыскалыгы, арыктыгы, семиздиги кээде билинип калат да. Ошончолук деңгээлде дагы өзүнү көрсөткөн эмес да. Аллага уяттуулугу ушунчалык Алланын алдында кабыл болгон аял кыяматта дагы эч бир эркек көрсөтүлбөстөн баардыгынын назары алынып туруп, Hazreti Fatima radıyallahu anha бейишке кирет экенди. Yani uyattуулук бул өтө чоң баалуулук туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы болгон Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Abu Bakr radıyallahu anh'ın kızı, tarbiyatını algan kız. Ana Hazreti Ayşe'nin uyattуулугу канчалык болгон, кантип өлчөсөк болот dese, Kur'an'da Allah Teala Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın uyattуулугун Peygambarımızın uyattуулугу menen çenep koyganda. Peygambarımız özü kançalık uyattуу bolsa, Ayşe'niz de oşonçalık uyattуу bolgan. Bilesizler var, Jala Jab okuyası var, belgili okuya İslam'da. Eki yüzdülөр Hazreti Ayşe'ga Jala Jab zina kılıp koydu, tiyak degen söz katı okuya ketken. Biroq oşonun natijasında kimler, münafık, eki yüzdülör kimler bilinip kalganda. Oşonda Hazreti Ayşe neviz turasında ayat düşkende at-tayyibatu lit-tayyibin, jakşı ayallar jakşı erkeklerge, taza ayallar taza erkeklerge degende Ayşe menen Peygamberimiz ekөө biri-birini aytылып атат, мурат болуп атат деген маани бар да. Мындайча айтканда тазалыгы Айше небиздики, Пайгамбарыбыздын тазалыгындай деген сөз. Анын уяттуулугу Пайгамбарыбыздын уяттуулугундай деген мааниде айтылган аятта. Юсуф алейхиссаламга жала жабылды. Кол салды деп Зулайха жала жапты. Мариям энебизге эле жала жабылды. Бала төрөп келгенде, Иса алейхиссаламды төрөп келгенде, бул баягы кылып, сел саякты кылып бул төрөп койду деп ага дагы жаман сөз айтылды. Бирок аларды актоо үчүн Аллах Таала жаш наристени сүйлөтүп койду. Жаш наристе күбөгө өттү, булар таза деп Иса алейхиссалам өзү сүйлөдү. Юсуф алейхиссаламдын учурунда болсо жаш наристе сүйлөп койду. Бирок Мариям Ayşe nevizge jala jabылганда, бул зина кылып койду деп жала жабылганда, Аллах Таала махлуктарды сүйлөттүрбөстөн, ортомчу кылдырбастан, ишке салбастан, Алла өзү Кур'анда таза экендигин Алланын өзү айтып бергенде. Жок, бул Айша таптаза деп Аллах Таала өзү айткан. Фатима энебиз бир жолу үйгө келди да, үйгө келип Аллаху акбар деп кулак какты. Кулак кагып намаз окуйм деп намаз баштады, 2 рекетке ниет кылып, салам берип бүтсө, багында чакындап калганда. Билбей калды, кантип түн өтүп кеткенин. Анан ыйлап дуа кылды, "Я Алла, 2 рекет гана сенин алдында окууга мүмкүнчүлүк болуп калды. Түнүң кандай кыска" деп. Түн кандай кыска, кыш мезгили, түн узун мезгил. Бирок ошондой болсо дагы 2 рекетте өтүп кетип атат, билинбей эле убакыт өтүп кетип атат да. Мүмкүн да биздики телефондо өтүп кетип атат, билинбей эле. Бүлөлөр менен сүйлөшүп өтүп кетип атат, билинбей эле. Вечеринкаларда өтүп кетип атат, билинбей эле. Таң атып калды, бүтүп калдыбы деп атабыз да. Кудай менен ибадат кылуу, амал кылуу деген нерсе жок. Аллах Тааладан коркуу деген жок. Аллах көрүп билип турат деген сезим жок. Ошо сезимдердин баардыгыны орнотуу, ошолордун келүүсүнө мээнет кылуу ата энелердин мойнундагы милдет.